Салам достор, кандайсыздар? Баарыңыздар менен амандашып, саламдашып, кайра 10 мүнөттүк подкастты баштап олтурам. Мен болсо кызматта Аку жана бүгүнкү ошол кичинекей теманын аралыгында 10 мүнөттүк подкастта биз тандообузбу же тагдырыбызбы деген маанилүү теманын тереңинде сөз кылгым келип атат да. Көбүнчө байкайсың, эми маңдайга жазылган ушу экен, эми эмне кыласың? Эми эмне кылабыз? Мейли, эми тагдыр экен депчи. Жакында бир байке менен сүйлөшүп калсам, ал айтат: келинчегим турмушка чыгып кетиптир, башка бирөөнө, мейли, мен тагдыр экен дейт да. Кээде болсо бизден көз каранды болбогон, биз өзгөртө албаган нерсе бар. Мисалы, ар бир адам жашоого төрөлчү учуру бар, анан жашоодон кетчү учуру бар да. Биз качан кетерибизди билбейбиз, биз тандабайбыз, бирок кырсыктан улам, айтор бизге көз карандысыз, бизге баш ийбеген учурлардан улам учур болуп калат. Негизи тандоо. Чындыгында биз ар бир тандообуз үчүн жоопкерчиликтүү болушубуз керек экен да. Мисалы, бүгүн сен ушуну кылдың, демек мунун жоопкерчилигин өз мойнуңа алганды бил. Баягы Кудайга шылтап коюп же тагдырда деп эле колду таштап койбой, бул үчүн жоопкерчиликти алганды билиш керек экен. Кайсы бир нерсе үчүн баягы кырдаалды күнөөлөгөн учур болду эле, ойлонуп көрсөңүз. Же сиз ким болсок жана эмне кылсак дагы ошонун баардыгы биздин тандообуздун жыйынтыгы деп түшүнөсүзбү? Ар бир тандоону акылмандык менен кылган жакшы, анткени тандоо жашообуздун андан аркы жолун аныктайт. Биз эмне үчүн тандашыбыз керек? Эмне үчүн тандоо үчүн жоопкерчиликти алышыбыз керек? Тандоо бул сиздин ийгилигиңизге карай биринчи кадам. Жашообуздун каалаган сферасында ийгиликке жетиш үчүн ошол өзгөрүүлөрдүн пайдасына тандоо жасаш керек. Өзүңүзгө жеке милдет алышыңыз керек да. Мисалы, кырдаалды, жыл мезгилин же шамалдын багытын өзгөртүүгө кудуретиңиз жетпейт, бирок өзүңүздү өзгөртө аласыз деп айткан Джим Рон. Тандоо үчүн милдеттеме алганда эмне болот? Жоопкерчилик алгандачы, мында анда биз өзүбүздү көзөмөлдөө сезими жана ички мотивация күч алат. Бул нерселер физикалык жана психологиялык планда өтө чоң көп артыкчылыктарга ээ. Тандообуз үчүн жоопкерчиликти сезбей калгандачы эмне болот анда? Кээде биз баягы туура эмес чечимдерди кабыл алабыз дагы, анткени бизде тандоо жок деп ойлойбуз, оор кырдаалга туш болгондо тандообуз чектелген же таптакыр тандоо жок деп болжолдогон оңой. Анткени жоопкерчилик сезбейсиң да. Окумуштуулар жаныбарлардын ийгиликсиздиги аларда жатталган акылсыздыкты пайда кыларын аныкташкан. Элестетиңиз, эксперименттердин биринде мындай кылышыптыр. Иттер мезгил менен разряд берилип турган кашага алынган, ал жактан качып кете да алышчу эмес. Башында алар качып кеткенге жакшы эле аракеттенишет. Баягы разряд берилгенде туурат да, иттер качканга аракет кылышчу. Бирок убакыт өткөндөн кийин баягы иттер качканга аракет кылбай калышыптыр. Кийин кашаны алып салганда эми иттер качып кете алышмак да, туурабы? Каша жок. Бирок таң калыштуусу, разряд берилгенде алар дагы деле качып кеткенге аракет жумшашкан эмес. Жаныбарлар өздөрүнүн чечими же жүрүмү эмес, сырткы кырдаал алардын тагдырын чечет деп көнүп калган да. Сырткы кырдаал. Байланып койдуң, байланып жата бересиң. Кууп жибердиң, көчөдө жүрөсүң, болду. Же болбосо ушундай кашага байлап койдуң, разряд берилген. Болду, ал жактан кача албайсың деп. Сиз болсо, биз болсо адамдар мындай абалга өзүбүздүн түшүп калышыбызга жол бербешибиз керек. Кырдаал канчалык оор болбосун, эркиңиздин күчүн дайыма колдоном деп өзүңүз чечим чыгарыңыз. Анда эмне кылабыз? Кабыл алып жаткан чечимиңизге азыркы кырдаалдын таасир бербешине жол бербеңиз. Айланаңызда эмне гана болуп жатпасын, жок дегенде кичинекей чечим чыгарыш үчүн өзүңүздүн бийлигиңизди билиңиз. Мисалы, 5 сом же 5 минутту кантип коротосуз. Мындай чечимдер маанисиз көрүнгөнү менен сиздин жана айланаңыздагылардын жашоосуна жакшы таасир тийгизет. Көп жылдар бою кабыл алынып келген майда чечимдер чоң өзгөрүүлөргө алып келерин унутпаңыз. Баардыгын кайрадан баштаганга мүмкүнчүлүк бизде дайым бар. Жашооңуздун кайсы сферасын өзгөрткүңүз келерин ойлонуп көрүңүз. Анан ошол өзгөрүүлөрдү бүгүнтөйүн деп, баштайын деп чечиңиз. Мисалы, кыз турмушка чыгарда эки жигит бар. Ага баягы сөз айтып, анын көңүлүн издеп жүргөнчү, табайын деп жүргөн. Кыз бирөөнү тандады. Ал болсо кийин баягы аракеч адам болуп, кол көтөрүп, ушундай бир үй бүлөсүн карабаган, жоопкерчиликсиз адам болуп чыкты да. Буга биз кыз тагдырда эми ушул экен маңдайыма жазган десе, бул туура эмес болуп калат, анткени анда тандоо бар болчу. Бирок ошол эле учурда бизде
кийин мындай адам болот деген кепилдик жок да. Биз тобокелчиликке салабыз дагы тандайбыз. Же болбосо кыз бирөөнү тандайт дагы абдан ийгиликтүү турмушка чыгып кетет. Жакшынакай жашайт, көңүлү ток, бактылуу, өзүн сүйүктүү сезет. Бардык жагынан ага камкорулган, кам көрүлгөн, бул өзүн баягы бактылуу сезет да. Эч ким кепилдик берген эмес, эркек ушундай болот деп, бирок анын туура тандоосу ушул ийгиликтер алып келет. Караңызчы, канчалык зарыл. Бизде эл бияктан айтылган сөз бар, бул бала ата энени тандабайт дейт, аны жараткан чечет, биздин колубузда эмес бул. Анан аял же болбосо келин күйөөсүнүн төркүнүн, күйөөсү аялынын төркүнүн тандабайт дешет. Бирок аялды алып жатканда же турмушка чыгып жатканда анын үй бүлөсү менен таанышканга мүмкүнчүлүк болот. Айтор мен айтайын дегеним, достор, биздин тандообуз тагдырыбызга түзмө-түз таасир берет. Мисалы, тагдыр да эми мейли ушул экен, эмес, бул менин тандоом болчу. Мен тандоом үчүн жоопкерчиликтүүмүн дегенде биз көп нерсени өзгөртө алабыз. Же болбосо жөнөкөй эле кесип тандап атканда мейли эми айла жок, мейли окуп коеюн деп, анан кийин тагдыр экен, ушундай болуп калды десек, анда биз кайрадан жоопкерчиликтен качкан болобуз. Жок. Бүгүн азыр түшүнүшүбүз керек. Мен тандаган кесип менин тагдырыма, менин жашоомо түзмө-түз таасир берет. Мен тандаган айым менин жашоомо түзмө-түз таасир берет. Ошондуктан кимди тандап жатам? Мен тандап турмушка чыгып жаткан жигит менин тагдырыма түзмө-түз таасир берет. Караңызчы, мисалы, бир айым айтат, мен турмушка чыгарда мен билгем, сезгем дейт, бул меники эмес экен, бирок мен ошону менен 10 жылга жакын кыйналып жашадым дейт. Кол көтөрбөйт. Баары эле жайында, бирок эң негизгиси көңүл бурбайт дейт. Караңызчы, көңүл бурганды билбейт дейт. Анан 10 жылдык ушундай кыйналган жашадан кийин мен башка жашоону тандайм деп өзүмө көңүл бурууну чечтим деп жазыптыр өзүнүн жеке баракчасына. Достор, чындыгында биздин тандообуз, биздин жашообуз, биздин күнүмдүк учурубуз бул майда тандоолордон турат. Жөнөкөй эле. Бүгүн эртең менен бизде күн бүркөк болгондуктан мен эртең менен бери карап туран эчтеке болбойт деп калгөткө кийбей эле көйнөк кийип алдым да бир жолучу. Анан жумушка келгенче жаан жаап буттар мүшүдү. Анан эмне үчүн башка күндөр шым кийген, бүгүн көйнөк кийдим. Менде тандоо болгон да, эртең менен шым кийип алсам болмок, же болбосо жок дегенде калгөткө кийип алсам болмок депчи. Бирок мен жок, ушундай эле болот дедим да жөнөдүм. Тандоо, менде тандоо бар болчу. Менде кол чатыр алганга же албай койгонго тандоо болду. Мисалы, жөнөкөй эле бул тамакты ичкенге же ичпей койгонго мүмкүнчүлүк бар. Жумуш. Ушул жумушта иштеп, кыйналып иштегенге же жыргап иштебей койгонго мүмкүнчүлүк бар. Же болбосо тескерисинче, сен жумушта иштеп акча каражатын таап, жетиштүү жашаганга тандоо бар, же жок, мен мейли ачка отурсам бирок иштебейм деп жалкоолокту карматып койгонго тандоо бар. Карасаңыз, достор, биздин жашообузда күнүгө тандоолор бар. Бүгүн дагы сиздин алдыңызда тандоо бар. Мүмкүн кимдир бирөө жолугушууга чакырып жатса, барганга тандоо бар, же барбай койсоңуз болот. Маанилүү бир жакка барганга мүмкүнчүлүгүңүз бар, барбай да койсоңуз болот. Бирок бул сизден көз каранды. Ошондуктан, достор, сиз эмнени каалап жатасыз, эмнени самап жатасыз, эмнеге умтулуп жатасыз? Мына бул сиздин майда тандоолоруңуздан көз каранды. Арыктайм дедиңизби? Камыр тамак жебей коюңуз, бул сиздин тандооңуз. Тескеринче салмак кошом дедиңизби? Анда булчуңдарыңызды чыңаңыз, бул сиздин колуңузда. Караңызчы. Сизде кандай тандоо болуп турат алдыда? Ылдый жакка комментарий жазып коюңуз. Менде ушундай тандоо болуп турат, кайсынысын тандасам деп ойлонуп атам деп, Биз күтөбүз. Жана саатыбыздын соңунда ар бир угарманыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Бизге катталганды унутпаңыздар, биз менен чогуу болгонду унутпаңыздар. Жана сөзсүз түрдө WhatsApp номуруна дагы пикириңизди жазыңыз. Ал үчүн +1 301 760 60 70 сандары кызматта. Жазыңыз, оюңузду, пикириңизди жөнөтүңүз. Ошону менен катар комментарий жазганды унутпаңыз. Бүгүн сизде кандай тандоо бар? Негизи эмнени тандайын деп турасыз? Алдыда кандай олуттуу иштер турат? Мына ошол тууралуу жазыңыз, биз күтөбүз. Анан албетте ушул сиздин тандоолоруңуз жараткандын жетегинде болсун демекчимин. Ошондо эч качан жаңылбайсыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кайрадан амандашабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.